Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасына бир күн калды. Эртең Ош шаарынын чар тарабында майрамдык салтанат уюштурулуп, байыркы шаардын баалуулуктары даңаз алмакчы. Ага байланыштуу бүгүн чет жерден расмий коноктору да экинчи борбор калаага келишти. Ал эми даярдык иштери учурда толук аягына чыкты. Эми иш уюштуруучулар да иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүп алуу санаасы менен саамалыкты күтүүлөрү бирдей кечирип турган кези. Ош региондордогу байыркы шаарлардын бири. Анын тарыхы өзгөчө. 9 жолдун тобунда жайгашып 3000 жылдык тарыхы бар. Быйыл Түрксой уюму дал ушул каланы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыялады. Анын алкагында Ош шаары бир нече күндөн кийин чоң салтанат уюштуруп, түрк дүйнөсүнүн өкүлдөрүн кабыл алуу алдында турат. Türk dünyası Oş'ta buluşmak üzere diyoruz. Efendim. Evet, alabiliriz hemen. Hediyelerimizi alalım. Өткөн жылы Түркиянын Кастамону шаарында Түрксойдун маданият министрлигинин туруктуу кеңешинин кезектеги 36-жыйналышынын отуруму орун алган. Анда Ош шаары 2019 түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылган. Дал ушул наамдын урматына 19, 20, 21 апрель күндөрү Ордолуу калаада эл аралык салтанат уюштурулууда. Анын алкагында 21 эл аралык деңгээлдеги иш-чара өткөрүлүүсү күтүлүп турат. Учурда ага карата даярдыктар кызуу жүрүп жаткан кези. Ачылышына 3 күн калган саамалыкка катышуучу коноктор да келе баштады. 15'inden başlap биздин коноктор келе баштады. Биринчи коноктор азыркы учурда Казакстандан келишти. 10дон ашык мамлекеттен бизде өнөр адамдары, маданий адамдар, маданий чөйрөсүндөгү кызматкерлер келишет. Андан тышкары маданият министрлери келишет. Түрксой, ЮНЕСКО, ИСЕСКО окшогон уюмдардын башчылары келишет. Жана көптөгөн биздин расмий конокторубуз бар. Жалпысынан алганда бир 500гө жакын адамды күтүп атабыз Ош шаарында. Ушул Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгон иш-чаранын ачылышына президенттин катышуусу менен болот. Бул 20 апрелде саат кечки 8де стадиондо. Түрксой уюмунун максаты түрк тилдүү элдердин маданий тарыхый мурасын жана жалпы рухий баалуулуктарын жайылтуу болуп саналат. Андыктан алдагы иш-чараларда каада салт, үрп-адаттарга басым жасалмакчы. Ал үчүн ар бир районго өзүнчө программалар тапшырылган. Мындан сырткары түрк дүйнөсүнүн маданияты Сулайман Тоодо эл аралык программасы да күтүлүүдө. Участоктун маданий иш-чарага режиссеру бар, ар бир участоктун жооптуулары бар, жоопкерчиликтер. Алар өздөрүнүн ишин алып барып атат. Көч болот. Бул көч да аябай кызыктуу, анткени аженде ошо кадимки төөлөрүбүз, аттарыбыз, топосторубузга жүктөлгөн боз үйлөр, там ошолор менен көчүп келип баарыбыз аженге 21 өлкөдөн мамлекеттен келип атпайбы азыр ырчы бийчи топтору. Ошолор менен кошулуп анан стадионго киребиз. Стадионго көч жайгашат. Жайгашкандан кийин анан официалдык бөлүм ачылып, анан концерт. Раз, два, три, 4, молодцы. Раз. Учурда даярдык иштери кызуу жүрүп жаткан чак. Маданият кызматкерлеринин программалары, декорациялар жасалып баштады. Мындан сырткары 5 тилди бирдей билген волонтерлор да конокторду күтүп алуу иштерине тартылган. Экинчиси эми мына балдар менен биргеликте иштейсиңер. Кол алдыңарда бир канча милдет турат. Биринчиси эми эң негизгиси точка аэропорт. Бүгүн мынакей саат 12:45-те биринчи делегация конду. Ачылыш аземинин расмий бөлүгү Ош шаарынын борбордук стадионунда өтөт. Ага кирүү акысыз деп белгиленген. Бирок 7000 адамды күткөн иш-чарага даярдалган билеттер менен гана кирсе болоорун шаардык мэриядан билдиришти. Отура турган жайды талашпаш үчүн ушундай кылдык. Бул азыр мемеси гана, мындай үлгүсү гана да. Ушундай Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген бул стадионго кирүү үчүн атайын билеттер чыгарылган. Дагы айта турган протокол деген мындай жана пресса деген бейджиктер даярдалды. Бул расмий коноктор үчүн атайын ар бири моюнуна тагып алат. Себеби баягы милициялар, күзөт кызматы жанагындай болуп, тоскоол болбош үчүн ушундай белгилер менен кирет. Белгилей кетсек, Түрксой эл аралык уюмунун 6 мамлекет мүчөлөрү бар. Алар Туркия, Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Туркменистан мамлекеттери. Ал эми байкоочу мамлекеттер Башкортостан, Гагаузия, Татарстан, Түндүк Кипр эсептелет. Алдыдагы иш-чараларга дал ушул мамлекеттерден 500гө жакын коноктор келүүсү күтүлүүдө. Дал ушул тапта Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасынын алкагында Ордолуу каланын кадыр баркын, маданий жана саясий имиджин көтөрүү башкы максат болуп турат. Мындай тарыхый мааниси зор иш-чараны татыктуу деңгээлде өткөрүү Кыргызстандын ар бир жаранын атуулдук милдети экени айтылат.
Гулизада Төрөбекова, Адлет Нышанбаев, Нурньюз.